Сөзсіз мына жолда кейжін атайын сайтқа кіребіз. Бұл жерде мысалы тест дегенде тест на русском языке болса басабыз. Атайын тест шығады. Онлайн тестінде. Тест атайын панамерам бар. Мынандай мына. Мысалы үшін мында билет шығар. Анан түшүндүрсө боло берет. Мысалы үшін Өзгөн шаарында жайгашкан Акылай профи автомектеби 2013 жылы ачылып, лицензиянын негизинде иштеп жаткан. Жаңы мыйзамга ылайык Ички иштер министрлигинин карамагына өткөнүн тартып, талаптарга ылайык заманбап үлгүдө иштеп баштады. Эми жол кырсыгы көбөйгөндүктөн, өтө оор акыбал болгондуктан, биздин ушул автомектептерди көзөмөлдөө үчүн атайын 2018 жылдары ГАИ кызматына, жол көзөмөлдөө кызматына өткөрүп берген МВД системасына. Эми ошондон бери бизде алда канча жакшырды десек болот. Алда канча. Себеби айрыкча сабактарды өтүүдө, текшерүүлөр, ведомственный болгондой болуп жакшы эле аткарылып жатат иштер. ГАИ атайын бөлүнгөн лицензия тарабына бөлүнгөн көзөмөлдөөчү жол көзөмөлдөө кызматкерлери келип, өз учурунда текшерип, ал акыбалды көрүп турат. Ошондой эле практикалык жактан жардам берип турушат ар дайым. Келишип, балдардын катышуусун сурашат. Жол эрежелеринде сабактарды кандай өтүлүп жатат, баарын көзөмөл кылат. Менин оюмча, азыркы учурда бир кыйла десек болот. Мына министр деле өзүнүн отчетунда көргөзүп кетти. Жол кырсыгы быйылкы жылы, Кудайга шүгүр, бир кыйла кыскарган. Өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу жол кырсыгы 8%га кыскарган. Бул көрсөткүчтүн дагы бир себеби автомектептердин сапатынын жогорулап жаткандыгында. Акылай профи автомектебиде курсанттарды сабак калтырбай окууга үндөп жатат жана текшерүүчүлөрдүн талаптарына жооп берет. Автомектептер арасында атаандаштыкта мугалимдердин билими негизги ролду ойнойт. Аталган мекеме мыкты команда менен куралганын жетекчиси айтат. Биз мугалимдер, бизде атайын инструкторлорубуз атайын даярдоо курсунан өтөт. Бизде Ошто атайын даярдоо курсу бар, Остодо. Атайын 1,5 айлык курсту окуп, ал жерде да талап азыр күчтүү, жөн бербей атайын уруксатнама алгандан кийин анан учебный вождениеге чыгышат. Андан кийин жанакы мугалимдерибиз атайын даярдоодон өтөт алар дагы. Жогорку окуу жайлары менен дагы сүйлөшүүлөр бар. Андан кийин атайын ушу Ошто тарабынан как базовый атайын окуулар уюштурулат. Бир жылда 2 жолу атайын теория боюнча, жол эрежеси боюнча, жол мындай автоунаа түзүлүш боюнча, жаңыланган закондор боюнча үйрөтүп турат. Ошол окууну барып окуп турабыз биз ар дайым биргеликте. Акылай профи автомектеби курсанттарга эле эмес, анда эмгектенген жамаатка да ыңгайлуу шарттарды түзгөн. Керектүү жабдыктардан сырткары кез келген көргөзмө куралдарды да кездештирүүгө болот. Биздин автошколубузда баардык шарттары жакшы, балдарга, курсанттарга баардык немелерди шарттар түзүп койгонбуз. Машиналарыбыз деле баары жакшы үйрөтүп атабыз. Анан ичинде сабак кезиндеги баардык китептер, бул немелер баары берилет берди бизден. Өзүбүздүн счеттон, автошколдун эсебинен берилет бул нерселер. Балдарга ыңгайлуу баардык шарттарды түзгөнбүз. Биз мугалимдерге деле баардык шарттарыбыз бар. Мына азыр канчалык неме кылып көрдүңөр. Керек болса чайханабызга чейин деле бар, чайларды коюп, берде кафе, бут баардык шарттарыбыз. Анан кандай бир иштер неме боло турган болсо, директорубуз жактан кандай жардам же бир немелер керек болсо сурасак, кайрылсак, баарын неме шарттарын түзүп берет бизге жараша. Келип бизде ушу Акылай проф автошколасында келип үйрөнгүлө, окугула. Шарттарыбыз баары жакшы. Акылай профи автомектебинде курсанттар 2 нөмөт менен окушат жана унаа башкарууну каалоочулар инструкторлордун көзөмөлүндө үйрөнө алышат. Автошколага мен окушка кирдим, 1 ай болду. Hamma yo'g'i yaxshi, kitob, hamma yo'g'i zo'r, xudo xolasa. Muallimlari ham yaxshi. Акылай профи автомектеби Өзгөн шаары Манас көчөсүндө жайгашкан. Каалоочулар үчүн эшиги ар дайым ачык.